Саламатсыздарбы? Аты-жөнүм Ыдырыс Исаков. Мен азыр Оштомун. Оштогу мынау ГИК салып аткан үйдүн жанында турамын. Мында бир чоң комплекс салынып атат. Муну Ош шаарынын мэри көзөмөлдөп атат, байкашымча. Себеби мына өзү дагы бир нече жолу ачык айтып атат. Мына мен салып атамын, мына мен салып аткан үйдү көр деп жанагы Ош ситине барып, шаардын мэри текшерип аткан учурда бир жолу айтты. Сен мен тең баштаганбыз биз. 12 блок уже тапшырып атабыз бизчи. Сен эми араң үчүн жадашап көтөрүпсүң. Андан сырткары Оштогу, Жалал Абадтагы үйлөрдүн ачылыштарында башкасында шаарыбыздын мэри Жеңишбек Токторбаев өзү жүрөт. Президент менен жолугушуп дагы өзү жүрөт. Ошол президент өзү келгенде дагы айтып атат. Мына бала жакшы иштеп атат деп. Эми ошол жакшы иштеп аткан бала биздин бардыгыбыз сүйгөн, азыр атагы таш жарып аткан мэрлик башкаруу манерасы аябай өзгөчөлөнгөн бир башкача бир феномен Жеңишбек Токторбаев деген киши бар. Шаарыбыздын мэри, бардыгыңар билесиңер. Анан ал киши ушул үйлөрдү байкашымча өзү көзөмөлдөп атат. Ошол өзү көзөмөлдөп аткан, шаарыбыздын мэри көзөмөлдөп аткан долбоорду дагы бир карап коелу. Биринчиден байкаган болсоңуздар, мына жакта дарбазасында QR код жок. Нурдан Орунтаев Ошко келгенде өзү атайын бир убакыт бөлүп айткан: "Ыдырыс, мына мен азыр бир жаңы программа киргизип атам. Жаңы тартип киргизип атам. Эми мындан ары ар бир мындай курулуп аткан объекттин дарбазасында, дуалында QR код илинип турат. Эгерде илинбеген болсо, ал мыйзамсыз деп эсептелет" деп айткан. QR коду жокпу? Бул значит мыйзамсыз объект. Мыйзамсыз салынып атат. Анан ушуга маани берип, ушуну элге түшүндүрүп кой. Эл түшүнсүн, QR кодду талап кылсын. QR коду жок курулуп аткан үйдөн квартираны сатып албасын. Себеби ал тобокелчиликтүү. Себеби ал мыйзамсыз деп эсептелет деп айткан. Анан мен айткам: анда жакшы турбайбы бул" деп. Кийин ошол норманы Нурдан Орунтаев андан бетер күчөттү. То есть ал дагы туура болду. Ал айтты: "Эми QR кодду кичинекей кылып үйлбегиле" деди. Мындай бир чоң кылып үйлесиңер деп, мындай узун турасын дагы чектеп берди окшойт. Азыр Москвадагы боордошторго оорустардын оозун ачырган, ооруну кууп качырган Айтылуу Алибековдун клиникасын сунуштайбыз. Тишиңиз ооруса да, ичиңиз ооруса да онтоло оонап жатпай, Ваш доктор Алибеков клиникасына баш багыңыз. Сапатына баасы бап келген Ваш доктор Алибеков клиникасы Москвадагы Измайловский метронун 3-парковая 12 дарегинде жайгашкан. Клиника укол саю, сүннөткө отургузуу, тиш дарылоо кызматтарынан сырткары кош бойлуу аялдарды каттап, төрөткө чейин байкоого алат. Дарт аныктоого зарыл анализдердин баарын аткарат. Алибековдун клиникасында үй бүлөлүк дарыгерден баштап терапевт, стоматолог, хирург, гинеколог, невропатолог, травматолог, уролог, кардиологко чейинки дарыгерлердин мыктылары топтолгон. Клиника заманбап лаборатория жана эксперттик класстагы УЗИ менен жабдылган. Бул клиника Яндекстеги рейтинг боюнча Орусиялык клиникалардын алдыңкыларына кирет. Саламаттыгыңызга сак болуңуз. Ошо курулуп аткан үйлөрдүн бардыгы ошондой чоң QR коддорду дуалына илип атат. Анан ошого келесин, телефонуңду мындай жагасың, жаксаң эле ошол объекттин паспорту качан башталган, качан бүтөт, канча батирлүү, качан уруксат берилген деген маалыматтардын бардыгы чыгат деп айткан. Оштогу ГИКтин үйүнөн ошол QR кодду издеп таппай койдум. 2 жолу машинам менен айландым. Жок. Анан бул бири. Экинчиси, мына үйлөрдүн биринчи, экинчи кабатынын фасады бүтүптүр. Мына жагы бүтүптүр. Мен баягы күнү түнү өтүп кетип атсам, мына жактан бир өтүп кетип атканмын. Өтүп, мында карасам, мына жерде балдар кылып атышат. Бирок эме жок да, базалт жок. Бул кандай деп анан мен да бир аз түшүнүп алып калгам да. QR код болуш, жанагы эме базалт болуш керек эле го деп ушинтип калганмын. Анан ошого ар кимден сураштырам, балким проектинде ушундай болсо керек да дейт. Анан проект ушундай болсо өтүп кете береби деп анан ар түрдүү суроолор болду. Эч ким жооп бере алган жок так. Анан өзүм келейинчи деп келгендегим. Алгач ишкердиген шапалактай темирден антенна жасап баштаган Убай Маткасымов азыр чоң завод түптөдү. Маткасым заводу учурда товарлардын 100дөн ашык түрүн өндүрөт. Заводдогу жабдыктардын эле баасы 300 миллион сомду чапчыйт. Анда азыр 100дөн ашык адам эмгектенет. Мына ушул заводдун негиздөөчүсү Убай Маткасымов жаштарды инженердик кесиптерди тандоого кондойт. Ал инженердик кесип түбөлүктүү деп эсептейт. Маткасым заводунун WhatsApp номуру 0504 20 00 67. Балдар, салам алейкум. Ишиңер болсун. Кандайсыңар? Буга баягы базальт капталбайбы экен? Базальт.
аркасына бетон куюлат? Ростов куябыз, Ростов. Ошол Ростов менен ошол болот го. дуал менен мына граниттин ортосуна бетон куюлат, а? Ал бетон кандай бетон болот? Песок менен цемент аралашкан. Песок менен цемент аралашкан блок. Ошондо анан жылуу болуп калабы экен? Жылуу болот, а? Ошентип кылгыла дедиби силерде? Боло берет экен анан? Бардыгын ошондой кылдыңарбы моңлордун да? Силер кылтасыңар, подрядчик силер да? Жакшы. Ал жанагы базальт кылбай койсо боло берет экен? Базалет кылсаңыз Ростов ошамайды. Базалет кылсаңыз Ростов ошамайды го. Экинчи дагы депасы базалет болуп кетет. Боло берет экен, Анда суук болуп калбайбы бул? Неге? Терезесинен көрүнөт го дейм, терезесин көрөлүчү бир. Так, мына жакта терезени карай турган болсок, терезе бир эле кирпич экен, терезе жагында. 1,5 кирпич эмес экен. Мына терезени карасаңар, терезе 1 кирпич. 1 кыш, 2 кыш эмес экен. 1,5 кыш эмес экен. 1 эле кыш экен. Директор каякта, директор? Ассаламу алейкум. Директор каягында? Ким өз директор буякта? Билбейсизби? Ага, наркы жагынан бара алан да? Так. Ошо уруксатты кимден сурайбыз? Ошону түшүнбөй атпайм, кандай, жакшысызбы? Жөн тартпагыла да, мастерлер бар, прораб. Ошо чакырыңчы ошо 1,5-ды. Бу немесин, а? Ыдырыс, кандай, жакшысызбы? Тынчсыңбы? Тынч, рахмат. Бул жердин директору ким өзү? Директор неме, ошо Шалкат деген бала прораб. Адилет деген бала директор болса керек да, ошо. Макул. Чыр коюнбу? Ооба. Шаарыбыздын мэри баягы күнү айтты. Эмаком деген компания өрттөнүп кетти. Ошол Эмаком өрттөнгөндө Эмакомго барып, кийин келгенден кийин кече бир жерде бир сүйлөгөнүн көрүп калдым, шаар мэринин. Туура сөздү айтты. Ал айтты. Эмакомдун өрттөнүшү бул кокустук эмес деди. Бул кайдыгерчилик деди. Бул шалаакылык деди. Туура айтты. Эми азыр мына жерде наркы жактагы тетиги терезелерди карадым. Терезенин кырынан карасам, ал жерде 1,5 кирпич жоктой. 1 эле кирпич экен. Демек ал жука, ал мынчалык болот. Ошон үчүн сыртына мындай базальтты каптагыла деген талап менин түшүнүгүмдө, балким мен адашым мүмкүн, эми куруучу эмесмин дегендей. Анан азыр эми мына жакта кетип атсам базальт жок экен. Анан ошодон улам азыр шаардын мэринин өзүнө суроо бергим келет да, эми муну сиз өзүңүз көзөмөлдөп атсаңыз. Анан башкаларга келгенде жанагы туура сөздөрдү айтып атсаңыз, бул кайдыгерчилик, бул шалаакылык деп. Анан өзүңүзгө келгенде унчукпай койсоңуз. Кандай болуп калат? Ал бир. Экинчиси эми мындай да, азыр свет бизде аз. Светтин айынан кече президент өзү билдирүү жасап чыкты. Ага чейин министр билдирүү жасап чыкты. Бирөө нары дейт, бирөө бери дейт. Министр чыгып, эгерде кымбатыраак төлөй берсеңер анда макул. Көбүрөөк жага берсеңер боло берет деди. Анан президент чыгып, андай эмес деди. Бардыгы эл бирдей болсун деди. Бардыгына бирдей свет жетип турсун деди. Свет азырынча аз деди. Эми азыр ушундай шартта жашап атканда, мына жерге азыр базальт койбосо, демек үй суук болот. Суук болгондо адамдар көбүрөөк жанагы электр энергиясын колдоно баштайт. Көбүрөөк саят. Ошонткенде лимиттен ашып кетет. Ашып кеткенде светчилер келет дагы аны кыркат, өчүрөт, штрафты салат. Же болбосо кымбатыраак тарифте төлөйсүн дейт. Анан эл бечара, ушундай экен да, мен ошол көбүрөөк жагып коюпмун да деп өзүнүн күнөөлүү сезет. Бирок ага чейин мына жерде шартты түзүп атканда, ошол суук кылып койду деп бирөө жарымды айыптайбы, айыптабайбы? Бирөө жарымга көзөмөл кылабы, кылбайбы? Себеби бизде эми мындай институттар бар да. Госстрой деген бар, курулуш министрлиги деген бар. Мына жакта бир нече ушул курулуштун сапатын, нормаларын, аткарылышын көзөмөлдөгөн органдар бар. Анан ошого жараша бул жака QR код коюлат. Бул жерде азыр QR код дагы жок экен. Демек бул жер азыр мыйзамсыз курулуш деп атап койсом боло береби, болбойбу? Эгерде эмне үчүн башка куруучу курулуш объектилеринде QR код жок болсо ал мыйзамсыз деп аталат? Эмне үчүн ага штрафтар салынат? Эмне үчүн аны прокуратура келип текшерет? Эмне үчүн курулушу токтотулат? Эмне үчүн
баягы гиктикиге келгенде QR коду жок болсо дагы жүрө берет. Мындай дарбазасы жок болсо дагы жүрө берет. Мындай базальты коюлбаса дагы жүрө берет. Эмне үчүн андай болот? Эмне үчүн мындай кош стандарттуулук? Урматтуу Нурдан Орунтаев мырза. Мен сизге ушундай суроом бар да. Эмнеге ушундай? Генералыбыз баягыда бир кара сууда выступление кылып атканда айтты. Биз укуктук мамлекетти курабыз деп. Эми укуктук болгондо укук бардыгына бирдей болуш керек дейм. Не болду? Келдиби? Келем дейби? Эми бир жагынан алганда биздин мэр ушунчалык популярдуу, керек болсо аялдардын арасында секс символ деп койсок дагы боло берет. Кече бир жап-жаш кыз чыгып алып айтты. Мэр түкүрсө түкүрүгүн тутуп алганга даярмын деди. Анан ошол эле кыз айтты, эгерде машинасында дөңгөлөгү жарылып кала турган болсо, менин башымды алып туруп, ошол машинасында дөңгөлөктүн ордуна менин башымды дөңгөлөк кылып пайдаланса, ага да макулмун деди. Эми мынчалык признание болгондо да чиновник, ал спортсмен болбосо, ал бир ырчы болбосо, бир бийчи болбосо, анан жөнөкөй эле кадимки чиновникке бир өтө деле чоң эмес, борбор шаар эмес, аймактагы эле бир шаардын мэри ушунчалык популярдуу болуп атса, айрыкча жаштар арасында, аялдар арасында секс символ дейбиз да, туурабы? Эми ушунчалык популярдуу. Эми ошол популярдуу киши өзүнүн ошол популярдуулугун кадырлаш керекпи дейм да, сыйлаш керекпи дейм да. Башкалар ката кетирип атса дагы, мэр өзү ката кетирбей, башкалар баягы бир нарушениелерди, бир эреже бузууларды кылып атса дагы, мэрибиз андай эрежени бузбай, башкаларга үлгү болуш керек дейм. Анан генебестик кылып эле, азыр мен ошентип эле ойлоп атам, генебестик деп. Себеби мен айланып келдим. Жок, азыр ишенбесеңер, бир айланып келейин мастер келгенге чейин. Аксакал, мен азыр бир айланып келейин объектти. Баягы QR кодуңуздар жок экен, ошону издеп атам. QR код деген бар го? Ошол жок экен, ошону издеп атам. Билбейм QR код. Көргөн эмессиз, а? Жок. Рахмат. Анан демек QR код жок болсо, курулуш мыйзамсыз деген Нурдан Орунтаевдин сөзүн бир эмес бир нече жолу укканмын. Азыр эми мына жерде QR код жок экен. Бул эми эл үчүн курулуп атса, болгондо да карапайым эл үчүн курулуп атса, болгондо дагы мындай кирешеси аз, бюджетте иштеген, аз айлык алган, же болбосо Орусияда иштеген, жалчытып көп акча таппаган адамдарга деп салынып атат. Анан ошолорго деле ошол үйдү сапаттуураак кылып салып берип койсок болот да. Эми жери бекер болуп аткандан кийин мына жагында дагы бир дарбазасы турат. Наркы дарбазаны көрдүңүздөр, QR код жок, а? Мына дарбаза. Мында дагы QR код жок. Ох. Мына. Ошол бул бир кирпич эле экен, 1,5 кирпич эмес. Дуалы, тышкы дуалы. Мынантип каптап эме кылып коюшту. Астында мына эме жок. Азыр ичине бетон куюп коебуз дейт. Бетон үйлөрдү билем мен. Союздун малында бая бетон үйлөр бар эле. Менин бир досум мына Оштогу эски Союздун үйүндө жашаган. Бетон, жылгы бетон. Анан ошол бетондо жашап атып, ал мындай кылчу. Болгондо дагы жанагы 5-этажда жашайт эле. Анан бир күн келип түнкү саат 12 болуп атат, бая досум үйүмөн кетпейт. Жатып кет десем, жо жатпайм дейт. Кетем азыр дейт. Анан кетпейт. Сен же кет, же болбосо жатып ал мына жерге төшөк салып берейин. Десем, дос, кичине отуруп турайынчы дагы үйүңдө. Сенин үйүң салкын экен дейт. Мен ал кезде жер үйдө жашайт элем. Неге десем айтат, менин үйүм дейт түнкү саат 11-12ге чейин муздабайт дейт. Жайда Саратанда. Неге десем, үйү бетон экен. Баягы эски Союздун панельный үйлөрү. Анан баягы жайда күн ысык тиет экен дагы, баягы бетонго баягы тап, баягы эменин табы, күндүн табы. Бүтүндөй бетонго тиет экен. Бетон аны сиңирет экен дагы, түнкү саат 11-12ге чейин, даже керек болсо 1-2ге чейин баягы ысыкты бөлүп чыгарып тура берет экен. Үйдүн ичине ысык уруп турат дейт. Баягы ысыкта уктай албайсың дейт. Балдарым эшикке качат дейт, ыйлайт дейт. Кышында болсо жанагы суук, ушунчалык суук экен, канча светти жага бересиң, терезесин тосо бересиң. Ошентсең дагы баягы ысыбайт. Анан эми андан бери ал Союздун кеткенине 30 жылдан ашты мына. Андан бери курулуш нормалары өзгөрдү. Талаптар өзгөрдү. Жаңы материалдар чыкты. Көрсө базальт деген материал бар экен. Ошону менен үйлөрдү жылууласа болот экен. Ал жылуулукту ушунчалык сактайт экен. Шамалды өткөрбөйт экен. Жайында үйдү салкын кармайт экен. Кышында үйдү
ысык кармайт экен, ысыкты сырттагы шамалды киргизбейт экен, ичтеги ысыкты сыртка чыгарып бербейт экен. Мындай алганда энергияны мындай сактайт экен. Эффективдүү энергиянын эффективдүүлүгүн көтөрүп берет экен. Азыр эми бизде бир жаңы бир популярдуу сөз бар. Энергоэффективность деген сөз бар. То есть баягы энергияны, жылуулукту эффективдүү пайдалануу, эффективдүү жанагындай азыраак эле көмүр менен же болбосо азыраак эле жылуулукту берип кое турган болсоң, ошонун көпкө чейин өзүнүн күчүн жоготпой жылуу бойдон туруп берет деген сөз. Анан эми баардыгыбыз заман ошого алып келип атат. Мындан нары ресурс азая берет. Мына жакта дагы бир маселе. Мына машина чыгып атат. Мына ылайды кечип чыгып атат. Чоң машина. Таптаза асфальтка чыгат да патраткан бойдон азыр кетет азыр. Мына карап тургула. А башка жерлерде ушул жерге чыгып кетип аткан машинага мойка койгула дейт. Анан машинанын дөңгөлөгүн жууп, анан кийин чыгаргыла, шаарды кирдетпесин дейт. Ал дагы туура норма. Бирок ошол норма азыр бул жерде аткарылбай атат. Буга бирөө келип, штраф салып, деген киши жок. Патраткан бойдон кетти мына. Азыр мына чаң ушул бойдон көтөрүлөт. Анан кийин биздин шаардын эмеси маалымат кызматтары, анан кээ бир менин коллегаларым, алар бул жерди мынаны тартып чыгарбайт. Ал нени тартып чыгарат көбүнчө? Ош шаарында асфальттар жуулуп атат дегенди чыгарат. А бирок Ош шаарында асфальттарды мынантип курулуш объектилери булгап атат. Мына жерден ылайды ошол жана протекторуна чаптап алып чыгып патраткан бойдон ошентип былчылдатып жап жаңы асфальттын үстүнөн басып кетип атат. Бүт шаарды чаң кылып атат деген нерсени эч ким чыгарбайт. Аны баягы жаман көрүнүү ыдырыс чыгарат. Анан баягы ким жаман, ыдырыс жаман. Шаардын мэрин көрө албайт, ким көрө албайт, ыдырыс көрө албайт. Анан баягы жамандыкты ким издейт, ыдырыс издейт. Негативди ким айтат, ыдырыс айтат. Боло берем анан кийин. Директор барбы бул жерде? Мастер барбы? Прораб барбы? Эч ким жок. Урматтуу генерал, урматтуу Камчыбек Ташиев мырза. Байкашымча Кыргызстандагы тартипти, мыйзамдуулукту башкаларга караганда сиз көбүрөөк коргоп атасыз. Анан рас ошондой болгондон кийин кош стандарттуу болбосок, бардыгына бирдей мамиле кылсак. Ошол башкалардан талап кылып аткан тартипти сиз ушул досуңуздан дагы, классташыңыздан дагы бир талап кылып койсоңуз. Мынантип баягы былчылдатуу асфальтты булгабаса, анан буга дагы айып салсак, бул дагы мындай жаза бар экенин, буга дагы мыйзам бар экенин сезсе. Анан баягы досу генерал болуп эле эч ким буга батынып сөз айтпай, эч ким айып салбай, эч ким бул жерге басып келбей, эч ким бул жерди текшербей. Эми бул кандай болуп калат? Эми мындай кош стандарттуулук болбойт да. Эми ушуну бир караңыздар, эми уят эми. Мындай эл деле наркы мына жакта ак көз, кара көздөр алар деле бөтөн балдар эмес, өзүбүздүн балдар. Алар деле бирөөнүн баласы, бирөөнүн күйөөсү, бирөөнүн атасы дегендей. Алар деле Кыргызстандын жараны. Алар дагы ишкердик кылып атат, алар дагы салык төлөп атат. Алар дагы бир нече адамды иш менен камсыз кылып атат, бизнес кылып атат, кылмыш кылбай атат. Кылмыш кылган болсо апарып камап атасыздар, аны көрүп атабыз. Эми ошондой эле эрежени бузган болсо, ага жазаны берип атасыздар, айыпты салып атасыздар. Эми ошондой эле эреже бузуу азыр мына ошол өзүбүздүн шаарыбыздын мэри Жеңишбек Токторбаев, эң популярдуу Кыргызстандагы эң чоң саясий жылдыз агабыз, акабыз ушу Жеңишбек мырзанын объектисинде дагы ушундай болуп атат. Туугандар, ачык айталы эми. Баягы баш кесмек бар, макул эми. Бирок тил кесмек жок дейт. Эми айтканга аргасымын эми, туура түшүнүңүздөр. Мен эми баягы кээде туруп мен чыдабай кетем да, мындай калыстык болсун дейм да. Себеби эң баягы зарыл нерсе бул калыстык өзү. Кээде адамдар ачкачылыкка да чыдайт. Кээде адамдар жокчулукка чыдайт. Кээде адамдар жанагы бир майда чүйдө мындай кемчиликтерге чыдайт. Кырсыктарга да чыдайт. Бирок адилетсиздик болгон болсо, ошол жер адамдарды аябай ачыштырат. Неге мындай деп ушинтип чыгат да. Себеби ошол
адилетсиздик аябай адамдарды ушундай жинин келтирет, аябай жанын кашайтат да. Анан ошондой адилетсиздикти кылбасаңыздар, сураныч эми. Элдин баардыгы ушинтип үмүт артып атат, элдин баардыгы ушинтип ой жакшы иштеп атат, ой мына курулуштар күчөп атат деген менен ал курулуштун сапаты кандай болуп атат? Ал курулуштун мына нормасы сакталып атабы, сакталбай атабы, баардыгын мыйзамдуу кылып атабы? Же мыйзамсыз дагы баягы бармак басты, көз кысты дегендей болуп кетип калып атабы? Ошого окшогон нерселер кандай болуп атат? Эми ушуну ак көз, кара көз баары бир көрүп атабыз. Анан бир жолу эми макул эми деп айтпай коесуң, эки жолу айтпай коесуң, үчүнчүсүндө эми неге эми айтып кое береличим деп айтканга аргасыз болосуң. Эми көрүп атабыз. Айтыш кыйын болуп калды азыр. Айткандан бардыгыбыз коркуп калдык, бирок эми корксок дагы кээде чыдабайт экенсиң, айтып берет экенсиң ушинтип. Туура түшүнүңүздөр. Мына үй. Үстү жакшы жанагы эми болот экен. Базальт капталат экен. Жакшы. А бирок мына астычы, астында базальтты ким каптайт эми? Бул жердеги жылуулукту ким сактап берет? Кайрадан айтам, эртең бул жер суук болот. Сууктан кийин жанагы эмени саят анан. Кондиционерди же болбосо печкени саят. Саягандан кийин лимиттен ашат. Ашкандан кийин келип туруп электр энергиядан кыркат анан сен ашча колдонупсуң деп. Же болбосо штрафты салат. Же болбосо баасын тарифин кымбаттатат. Сен ушунчалык куртой экенсиң, көп жагат экенсиң, анда төлө көбүрөөк деп. Ошондойго барабыз. А ортодо ким ошонун баардыгын азабын тартат? Карапайым эл тартат. Бул жерде мисалы мен байкашымча Жеңишбек Токторбаев келип өзү жашабайт да. Бул жерде жөнөкөй эл жашайт. Сиз жашайсыз, мен жашайм. Сиздин кошунуңуз жашайт, тууганыңыз жашайт дегендей. Жөнөкөй элдер жашайбыз да мындай алганда. Ушундай үйлөрдө. Анан ошо жагынан алганда анан кантебиз анан? Эртең кайсыл ош электронун же болбосо Север электронун кызматкерине кантип түшүндүрөсүң? Бул жерге базальт капталбаптыр. Көрсө Жеңиш ака убагында ушинтип салып койгон экен. Анан ошого азыр күн ысык маалында бул үй ысып кетип атат. Ошон үчүн кондиционерди күнү түнү жакканга аргасыз болуп атам десең, ушундай экен, макул анда жөн эле коеюн деп, кайсыл кызматкер ошентип сизди кечирип жөн кетип калат? Кетпейт да эч ким. Штрафты салат. Же болбосо жанагы кымбаттатат, же болбосо кыркып кетет. А кышында мынантип көбүрөөк свет жага турган болсоңуз, анан келип кыркып кетип аткан болсо, ошол кызматкерге баягы ош электронун же Север электронун кызматкерине айланайын, бул жерге базальт капталган эмес экен, көрсө биринчи, экинчи этажына. Ошон үчүн биз көбүрөөк жакканга аргасыз болуп атабыз, үй суук болуп атат. Койчу айланайын, штраф салбачы, кыркпачы, кымбаттатпачы десең, ким ошону угат эртең? Эч ким укпайт да. Эже коюңчу, башымды оорутпаңчы дейт да. Кеттик эми азыр эми ушунча болду, ушул эле ГИКтин дагы бир объектиси бар, ошого дагы баралы, анда көргөзөлүчү. Ал жерде QR код барбы, жокпу? Анан азыр ono жерде бир үйдү көрүп кетип атам эле. Башкасын дагы баягы эмесин көрөлү. Кеттик. Жанагы мен барган Оштун баягы Оштогу ГИК салып аткан үй, тетиги мына көрүнүп турган үй, чатыр көрүнүп турган үй. Мына жашыл чатырдын артындагы мына үйлөр. Ошонун эле ылдыйында ушул эле көчөдө дагы бир үй салынып атат. Эми муну байкашымча мына эс деген экен, бул кайсы экен билбейм. Мактайын деп айтам, жамандайын деп айтам, жон гана. Калыстык үчүн сөз. Мына булар деле ушундай гранит коюптур. Мына гранит турат. Бирок мына астына карасаңыздар, мына базальттан каптаптыр булар. Мына базальт мына. Базальтты каптап, анан үстүнө мына эмени коюп атат. Эмне үчүн ГИКтин үйү ушундай болбойт? Мунун деле ошол биринчи, экинчи кабаты ушундай гранит экен. Демек, наркыныкы деле ушундай болсо болот да. Демек, технология бар экен да, кылса болот экен да. Не үчүн булар кылат, не үчүн булардан ошондой талап болот, а не үчүн ГИКтен ошол талап кылынбайт? Не үчүн буга мына башка бир жөнөкөй бечаранын баласына мына базальт коюу талабы бар. Бечаранын баласынан талапты кылабыз, базальтты кой, анан кийин мындай кыл деп атабыз. Макул. А не үчүн жанагы биздин генералдын досуна анандай талап кылбайбыз эч кимибиз? Болбой калабы? Болот да турабы андан деле. Ал деле ошол эл үчүн кылып атам деп атат. Ал деле бекер берип аткан жок. Ал деле ошол элге берет, элге сатат. Эл бекер албайт, акчасын төлөйт. Ушундай мындай бир калысыраак эме кылсак болот дейм. Турабы? Тура түшүнүңүздөр эми. Жөн эле Ыдырыс душман экен дей бербеңиздер анан ушуну айтып койсо эле. Достор, азыр эми мына дагы бир ГИКтин объектиси, ГИК куруп аткан үй.
Бул Мамыров көчөсүндө жайгашкан. Бул жерде мурда баягы Оштун кыш чыгаруучу заводу бар эле. Ошол заводду сыртка чыгарышып, анан бул дагы байкашыма караганда кусу окшойт. Кусу анан ушу жерди берди окшойт. Так билбейм эми. Мамлекетке өткөрүлдү кыскасы. Мунун дагы жери бекер деп койсо болот. Анан ушул жерге ушинтип эме башталган, курулуш башталган. Бул жерде дагы азыр мынау Нурдан Орунтаев айтып аткан эме жок, QR код. Жон гана паспорт объекта дептир эми. Меганур Ош Сити дейт. Так, 12 этажный дом Осман Резиденс номер 2 дейт. Бая биз Осман Резиденс номер 1ге бардык окшойт ошондо. Ассаламу алейкум. Кароол барбы, кароол? Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Жакшы, жакшы, рахмат. Идрис Сакоч, кандай? Жакшысыздарбы, сыздарбы? Өзүңүз кандайсыз? Көрүшүп коерайлы. Кандай? Мага бир каска берсеңиздер. Болду. Анан бир мындай жилет берсеңиздер. Мындай бир көрүп чыгайын дейм. Мынам. Уруксат барбы, Идрис Сакоч? Уруксат сиздер бересиздер да? Жок, биз бере албайбыз. Ким берет аны? Биздин чоңдор бар. Кана чоңдор? Чоңдор азыр прорабты чакыр десең чакырайын ука. Чакырың. Мына каска, жилетти бериш бизден. Ооба. Берип коерум мен ушу каска жилетти кийип турайын эми. Чакырың Алманбетти. Молодец, Идрис Сакоч. Мен экинчи жолу жолугушуп. Дистанцияны кармаган адам экенсиз. Болду, рахмат. Чакыр. Так. Аны кейин. О, телефондо эле чакырсаң. Так. Курулуш жакшы кетип атыптыр, а? Курулуш жакшы кетип атыптыр дейм. Шабылдап атат. Мен телефон мына балдар жабылдырды карабай иштешип атат. Иш жакшы, айлыгын ай сайын задержка деген болбойт бу жерде. Балдар иштеп атат ушунчалык жакшы балдар. Балдар о жакшы. Чоңдор эми жакшы. Сетка тартылыптыр, коопсуздук. Бардык жакшы. Бардыгы бар укам. Бая жакшы, рахмат. Биз бая Осман Резиденс 1ге барыппыз көрсө. А бул Осман Резиденс 2 экен. Ал деген сөз Оштого объектилер. Анан эми ушуну азыр ошо прорабы келсе же директор келсе бир айтып берсе жакшы болот эле. Булардын берки офиси каягында? Офиси өзүнчө болот го, бая сата турган офис. Чоңдор. Жок, Фрунзенскийде. Жок, мына жерде продажа покупкасын айтып атат. Фрунзенскийде. Фрунзенскийдин кай жеринде? Ошол Гелогородокто дейт го. Ошол жерде бухгалтерия бардык ошол жерде отурат экен. Ошол жакта. Мен көрбөдүм го анан. Билбейм мен сен. Мен бир айландым. Офис ошол жакта деп неме кылышат. Биз деле чындыгы мына жерден угуп калабыз да, ошо мына үй сатылабы деп келгендерге ошол жерге барышып атат да. Анда биз ошону байкабаппыз анда. Мындан азыр Наркы дарбаза деген каягын? Нарагыбы? Илгерки осо Акташ деп киргизген завод жакта да. Ошол жака баралыбы анда? Кааласаңар ошондойнан киргиле. Мына прораб. Болду. Тартканы келдик да, кандайсыз? Саламат, жакшыбы? Тартпайлы койгула десем. Жок, биз эмнеге тартпайт элек? Эмне жашырын жаман иш кылып атасыңар силер? Жок. Мактаның да. Мактанабыз. Хорошо. Азыр карасам курулуш жакшы эле кетип атат. Кудайга шүкүр. Мен тааныйсыздар, Ыдырысмын. Эми сизден бир эле суроо. Бул мыйзамдуубу же мыйзамсыз курулушпу? Мыйзамдуу. Кандайча мыйзамдуу? Ушуну полный по документу. По документу? Бизге баягы мен курулуш министри Нурдан Орунтаев Ошко келген го, ошондо интервью алып атканда ал айткан эле. Ыдырыс, биз QR код чыгардык. Эми ар бир объекттин өзүнүн QR коду болот. Анан ошол QR код боюнча QR код коюлган болсо, демек ал мыйзамдуу. QR коду жок болгон болсо, демек ал мыйзамсыз курулуш деген да. Азыр карасам жок экен. Ошодон сураганым. Мыйзамдуубу, мыйзамсызбы деп? Мыйзамдуу. А QR код эмнеге жок анын? QR код эми чыгарабыз. Качан? Жок, чыккан таяр, просто иллекпиз да. Неге? Жок, мындан карасаңыз азыр курулушуңуздар дээрлик жарымынан өтүп деле калган окшойт. Туурабы? Анан QR код дагы эле чыкпаса, эл эмне үчүн сиздерге ишениш керек?
QR код жок болсо, министрлик берген QR код мына жерде илинип турбаса, эмне үчүн биз ага сизге ишенишибиз керек? Мисалы, сиз кимсиз? Ага, мен жооп бере албайм азыр. Ким жооп берет аны? Бирөө жооп бериш керек да, QR код жок деп. Мен азыр шектенип атам да бул мыйзамдуулугунанчы. QR код жок болсо булар жөн эле өзүңөр шаршап баштап туруп эле урдуруп атасыңарбы деп. Али документация иштери бүтө элекпи? Эмнеси бүтө элек? Документация иштери бүткөн полный. Анан эмнеге QR код жок? Экспертизадан өтө элекпи? Экспертизадан өткөн. Өткөн үчүн биз куруп атабыз да, аны өтпөсө кантип курабыз? Вот ошону айтам да, өтсө демек QR кодду берет да, аны чыгарып туруп билип коесуңар да. Анын мактана турган нерсе го, аны неге? Ал көп деле акчаны талап кылбайт, көп деле түштүк талап кылбайт. Баптырып коебуз. Жок дегенде электронный көргөзүңчү, мына телефондо турат. Мен бул жерге жаңыдан келген прорабмын да, мурун мастерлүү болуп иштеп жүргөм да. Жаңыдан прораб болуп иштеп аткам. Азыр мына проект боюнча кандай болуп тур? Мына биринчи, экинчи этажы эмне болот? Полный эме? Квартира. Жок, сыртыны эмени айтам. Сартаж, кремогранит ушуну болот. Кремогранит кандай коюлат? Дуалга чапталабы же баягы эме арматура менен кадалабы? Арматура менен кадап коебуз эмеге? Проект боюнча. Проект боюнча арматура менен кадалат, наркы кандай десем, азыр мына эмелер бир кирпич экен, бир кирпич экен, сырты. Бунун сыртынан утепление болуп, фасад полный по проекту болот. Утепление баягы базальт менен болобу? Базальт менен болот. Азыр мен наркы Осман резиденс 1ди карап келдим да, барсам эме жок экен да, утепление жок. Утепление бар. Жок экен? Бар. Көрүп келдим. Бар. Биринчи, экинчи кабатта жок экен. Бар. Потому что утепление кылат дагы, утеплениясынан изоляциясын кылып туруп, анан кийин сарташты басып атат. Ал жерде да. Ансыз болбойт, Ансыз болбойт. Ал жерде бар. Болуп калсачы? Жок. Бар. Анда нарушение болуп калабы? Эгер утепление кылбай кылсак, нарушение болот. Анда эмне кылыш керек? Айып салыш керек, токтотуш керек. Турабы? Жок, ол биздики полный эме бар да. По проекту. По проекту мына жерге демек утепление болот. Болот. Базалт капталат. Сөзсүз. 5тикпи, 10дук? 10дук. 10дук коюлабы? 100 плотносттагыдан 10дук коюлат, Точно. Сиз проект көргөнсүз да? Проект көргөн. Ошондой, Болду. Рахмат анда. Болду, рахмат. Давай. Макул, жакшы калыңыздар, ийгилик. Болуптур. Ой, мен ошо чыгарганы келдим да, анан эмнеге келет элем? Мына бул жакта эме жок. Жанагы. Жо, макул, эми илип койсо болот да, ушуну алып туруп эле, же наркы жанында капталына илип койсо болот да, же мону дарбазага илип койсо болот дегендей. Макул. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Саламат, жакшысызбы? Саламат. Бул объекттин баягы чоңдору барбы? Чоңдору деген директор жок. Ким бар аны? Андан сал кичинераак чоң. Бул мына прорабтар бар. Бул кичиби? Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Прораб турбайсызбы? Прораб, уна деле прораб. Бардыгы прорабпы? Бир гана суроо. Бул жер мыйзамдуубу, мыйзамсызбы? Onun emege barasında, ofiske var, mızdamdı öyle de. Kandayça mıydam? Biz bölgede prorab olmuştu. Bu mesele emege varıp çeşkili ofiske var. Hayırda ofisinizde? Ofisimiz Asman 1'de. Asman 1'de, Asman 1 al mı? Nele janağı Frunzeskiy'deki? Oo. Makul, rahmat. Бұл жерде техникалық қана чоңдар отырады ұқсайды. Ақшоған мәселені мыйзамдуу, мыйзамсыз дегендің бардығын офиске барып сұрайсыңар дейді. Эми бұл жер өзі чоң. Мына жағы, бұл жағы, нарқы жағы, андан нары бүт эле ушул курулуш болуп атат. Кээ бир жери котлованы казылып атат, кээ бир жери котловандан чыгып калды, кээ бир жери мындан көтөрүлүп калды, кээ бир жери тегинтип туус айылып бүтүп калды. Бирок ошондой болсо дагы мен азыр жанагы Нурдан Орунтаев, курулуш министри Нурдан Орунтаев айткан QR кодду бул жерден көрбөй атам, таппай атам. Демек, азыр бул шашылыш болуп атабы? Же экспертизадан мунун азыр долбоорлору башкалары өтө элекпи? Же кайсы бир жерлери талапка, нормага, синипке туура келбей атабы? Ошон үчүн жанагы министрлик QR код бербей турабы билбейм. Мисалы мындан караңыздар, наркы жакта дагы бир үй курулуп аттыр. Тетиги жерде ана гил тейип чоң QR код илинип турат.
Ушинтип билинип туруш керек эле өзүчү бардыгында. Ал кайсыл объектке мен билбейм, бирок ал дагы ал жерде илинип турат. Ошондой болуп илинип туруш керек эле. Мына тетигинде ак болуп турат. Эгерде мисалы бир кардар келип, анан ушул жерде жакшы уйгурлуп атыптыр чото деп мындай карап туруп, анан бул кайсыл экен, не экен десе деген суроо пайда болот да. Ошону ушул жерде мынтип туруп QR кодун, мынтип телефонун ошол QR кодго тута турган болсоңуз, ал жерден ушул кайсыл объект, ким куруп атат, качан уруксат берилди, качан башталды, качан бүтөт, канча эме батирлүү болот, канча подъездүү болот, жана башка маалыматтардын бардыгы ушул жерде чыгып турмак. Ушундай туугандар, эми азыр кайрадан баягы Осман Резиденс 1ге кайрадан барат окшойбуз эми. Барып сурап келелем кайрадан. Жана офиси ошо жакта дейт, биз кандай байкоого өтүп кеттик түшүнбөй калдым. Азыр мындай болду туугандар. Жанагы Осман Резиденс 1ге бардык, Фрунзенскийге. Жана Курманжан Датка көчөсүнө. Барып сурадык. Бул офисиңер каягында деп. Десек, ГИКтин офисин билген жан жок. Мэрияда отурушат дешти. Ошон үчүн мэрияга келдик. Ой, кыздар, кандайсыңар? Саламатсызбы, дурус ака? Жакшы, рахмат. Кыздар, эми ГИКтин офиси каякта? ГИКтин офиси мамлекеттин үйлөрү да. Ошо да? Ош Нуру деген гостиница бар го, ошонун биринчи этажында барышып атат. Наркы эмеде эмес экен, объекттин өзүндө эмес экен, Жок, мен да бул жерге жаңы элеген, 1 ай бою эле ошол жака жөнөтүп атышат жалаң жөөдөгү. Болду, рахмат. Акыланда ушул жакта дешкенден ушул жака келдим. Саламатсызбы? ГИКтин офиси каягында? ГИКтин офиси театрдан дальше неме бар го, Ош Нуру гостиницасы. Биринчи этажына жайгашкан. Алар көчүп кетишти бизден. Сиздерден көчүп кетти? Ооба, биздин арка жагыбызда турат эле, МИП менен кошо, муниципальный ипотека менен кошо турат эле. Азыр болсо ошо Ош Нуру неме гостиницанын биринчи этажында. Болду, рахмат. Эми мен түшүнөм, пахтанын азы болбойт. Бир вагон пахтаны алып келип, бирөөнүн астына төшөп койсоң, көп болуп кетти деп эч ким айтпайт экен, бардыгына жага берет экен. Анан пиардын азы болбойт экен. Пиарды кыла берсең, деп жанагы 21-кылымда жашап атып, талага чыгып алып, мынантип будай сээп, жанагы Айтматтын чыгармасындагы техника жок. 19-кылымдагыдай кылып мынантип кыла берсең, анда дагы боло берет экен. Ал пиар дагы кете берет экен. Так, достор, акыры издеп отуруп таап келдик. Бул азыр Ош Нуру мейманканасында жайгашып тур азыр ГИКтин азыркы офиси. Муну билесиңер, мурда бул жер, бул Ош Нуру деп аталган мейманкана болчу. Ал жанагы Каныбек, дагы не деген Айдаровтарга карачу. Айдаровтар камалды, кусту. Анан бул мурда мыйзамсыз менчиктештирилген экен деп, анан мына бул Ош Нуру мейманканасы мурунку интурист. Анан азыр мамлекетке өттү. Мамлекеттен анан дагы бирөөгө сатылды деген маалымат чыкты, ким экени айтылган жок. Анан ал экен, бул экен дешти журналисттер, бечаралар, эч ким эч нерсени дээрлик далилдей алды, албады, иши кылып анан азыр эми Азиз не дейт? Азиз Яр твоя восточка дейт. Азиз Яр деген не экен бул? Кыскасы эме экен, анан мына жерге мына ГИКтин офиси жайгашыптыр. Кирелем. Ой, саламатсыздарбы? Үй алайын деп турасыздар. Каерден аласыздар? ГИКтен. ГИКтен. Кайсынысынан? Бирденби, экиденби? Билбейбиз, пока азыр маалыматка келдик. Маалымат алайын деп эле келдиңиздер. Электронный турганбыз учретке. Кезектесиздер. Сиз дагы. Салам алейкум. Биргесиздер. Биз чоңдору каягында экен, бир кирип чыксак, уруксат, Ассаламу алейкум. ГИКтин чоңдору каягында экен? Чогулушка? ГИКтин чоңу ким өзү Оштуку? Жаркынбек деген. Докторбаев. Докторбаев? Докторбаев. Азыр мэрдин ненесиби же агасыбы? Жок. Неси? Тууганы? Тууган деле эмес. Анан? Фамилия окшош да. Жок, өзү негизи мэрди жанагы мен курутам деп айтып жүрөт го, мэрби өзү? Эми негизи ГИКтин эң чоңу. Ал эмнени курам деп айтты. Мисалы мынау мен куруп аткан объектилер деп жана Ош Ситиге барганда ошентип сүйлөп атты.
Эми биздин объектилерди билесиңер да каерде жайгашкан туурабы? Ооба. Ошол боюнча маалымат бере кетейинби? Жакшы болот эле. Сүйүнбаевда бар, Курманжандатка. Ооба. Анан Мамырова көчөдө, Алиевада. Алиевада да бар. И Ашмакунова 4 жер. 4 жерде. Анан сизден бир сураныч. ГИКтин азыр мынау эмедегиси, Мамыровадагысы мыйзамдуубу, мыйзамсызбы курулуп атканы? Мыйзам болгон үчүн салып атпайбы? Жок, буга чейин мыйзамсыз деле объектилер салынып атпады беле? Ал боюнча билбейт экенмин. Сиздердики мыйзамдуу, Да. Анакы эмедегичи Сүйүнбаевадагы. Ал да мыйзамдуу. Анын мыйзамдуу экенин кантип билебиз? Азыр эми жетекчи келсе силерге түшүндүрүп берет да баарын. Жок, мен айтайын дегеним жанагында мен мындан 5-6 ай мурун курулуш министри Орунтаев Ошко келгенде айтты эле. Хорошо. Азыр ГИКтен үй алайын деп атасыздар да? Очередке тура калган. Очередке. Анан ГИКтин үйлөрү бул мыйзамдуубу, мыйзамсызбы? Кандай деп ойлойсуз? Мамлекет болгондон мыйзамдуу эле ойлойбуз. Бирок каяктан ошол мамлекеттик деген үчүн эле мыйзамдуу деп ойлойсуз? Мамлекет куруп берип атканына ишенебиз да. Сапаты кандай болуп атат деп ойлойсуз? Сапаты элдер комментарий бергенде жакшы эле деп эле көрсөтүп атпайбы телевизордон, эми жакшы эле деп атышат да. Телевизордон ошентип атат, Ошого ишенип атасыз? Ошого ишеништүү. Баягы мен мисалы ГИКтин бир үйүнө бардым. Менин байкашымча башка үйлөрдүн бардыгында жана дубалына 1 кабат, 2 кабат жана базальт капталат да. Аны мен бардык жерден көрүп жүрөм. Бирок азыр мына ГИКте каптабаптыр. Жөн эле баягы эмени каптап кетип атат баягы гранитте. Анан ошол эртең суук болот деп ойлоп атам мен. Анан ошону сурайын деп келдим да мен азыр. Суук болот. Эртең анан кийин муну алып алган адам тынбай светке саят печкени. Анан лимиттен ашып кетет. Анан штраф салат. Же болбосо кесип кетет. Же болбосо кымбатыраак тарифти төлө дейт. Ошого окшогон маселелер жаралат да эртеңчи. Анан ошого сиз даярсыз. Эми биз пока очередке турган эле убакытта 2 жыл 3 жылдай очередке келет, ого дере эмне болот эми көрөбүз да. 2-3 жылдай келет экен очередчи. Пока биринчи жолу келип атабыз да очередке турганчы. Силер угуп атасыңарбы? Баягы курулуш министри айтты эле. Мыйзамдуу курулуштардын бардыгында курулуш объектисинде QR код турат деп. Эгерде QR коду жок болгон болсо, ал мыйзамсыз деп эсептелет деп. Андан албасын деп айтып аткан да. Ал боюнча маалыматым жок экен бирок. Азыр сиз ГИКтин объектлерине барып көрдүңүзбү? QR код көрдүңүзбү сиз? Биринчи жолу прямо ушул жака келип атабыз, что объектке барбадыңызбы? Объектке бара элекпиз. Очередке турганда. Эжекесизчи? Келишем болот. Шумаймен келген болчу. Рахмат. Рахмат. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшымсыз? Үй алайын деп келдиңиз. Үй алайын деп келдик. Ипотекага жазылган мына уулумгачы. Салам. Уулум чыгарыш керек уже. Ошого өзгөндөн келдик. Биз кече неме тапшырдык эле, ошо жерге келип учурагыла дедиле. Ошо очередди күтүп атабыз азыр Кудай калса. Өзгөндө үй курулуп атат го, ошого жазылайын. Өзгөндөгүсүбү? Өзгөндөгү. Алардын мындай объекти барып көрүп келдиңизби? Объекти курулуп атат, Курулуп атат. Өзгөндө курулуп. Ичинде баягы QR код турабы, жокпу? QR кодун көрө элекмин, бирок курулуп атат, бир 2 этаж курулуп калды уже. QR код жок болсо, демек ал мыйзамдуубу, мыйзамсызбы? Кандай деп ойлойсуз? Аны билбейм. Бирок мэриягө барып учурадык. Мэриядагилер барып ушунака учурасыңар деди. Келдик шуга. Кече чыгышып, регистрациядан өттү. Ушулар шартын айтат деп атат го, ипотеканы несин. Ошондой. Азыр бияка. Рахмат. Рухсат берсеңиз, ошо бир суроо да. Азыр мыйзамдуу экенин азыр сиздер куруп аткан объекттер, мисалы ошол Сүйүнбаевадагы, эмедеги жана Мамыровадагыларды. Кантип ишенем мисалы мен? Эми биздин азыр жетекчи келсе түшүндүрүп берет да. Азыр мисалы сиз мына жерде отурасыз да, мисалы мени маалымат катары берип кетем да менчи. Ооба, маалымат катары айтсаңыз, мисалы мен жетекчи келдим дейли. Сизге келдим да, азыр жетектик бардыгын кабыл албайт жетекчи, мына тургандардын. Ошол тургандардын бири катары Ыдырыс Исаков келди, жаран. Үй алам деп атат. Мен мыйзамдуубу деп сурадым, сиз эмне деп жооп бересиз? Мыйзам болгон үчүн салып атпайбы турабы? Жок, салынып атпайбы. Көрүп атат, туруп атат турабы? Нелер? Ошого дайын. Ошо далилдеп полный документтерди силерге көрсөтөм десе Бишкекке барсаңар болот. Мен Бишкекке барып көрүп келем. Анда башка механизм жокпу? Кандай механизмде? Мисалы мен азыр мына жактагы жөн жеке же болбосо башка компанияларга барсам, мыйзамдуу экенин алар ошол жерде далилдеп беришет да. Мисалы үйдүн кызыл китебин көргөзүшөт.
экспертизадан чыккан документин көргөзүшөт. Жок эле дегенде сыртта QR код турат дейт да. Сиздерде ошондой далилдин бири барбы жок дегенде? Ошонун жетекчи менен бизде технадзор деген бар. Жок, сиз келдиң, сиз турасыз да, сиз отдел продажада иштеп атасыз мындай алганда. Продажа эмес, консультация. Консультация дейли. Анан ошол жерде мен сизден боюнча берип атпаймынбы? Талаптарга ким жооп берет депчи. Кайсыл адамдар, кайсыл жарандар тура алат депчи. Ошол боюнча маалымат берем да. Анын мыйзамдуу мыйзамсыздыгына жооп бербейсиз сиз. Жок. Сиз азыр мисалы кантип кезекке турса болот, канча төлөсө болот, анан кантип калган сумманы качан төлөсө болот, айлыгын канча болуш керек, бул жерден үй алыш үчүн ошону гана айтып бере аласыз. Кимдер турат, кимдер турбайт дегенде. Болду. Рахмат чоң. Анан жетекчиңиздерге качан келсем болот бул жака? Жетекчиңиздер качан келип калат? Качан келсем? Эртең менен, эртең, макул. Түштөн кийинирээк келсем болот экен анда, рахмат. Так, эжеке, сиз азыр кирип чыктыңыз да, туурабы? Анан ошол үй мыйзамдуу бекен, мыйзамсыз бекен, кандай деп ойлойсуз? Мен деле билбейм, биз биринчи келип азыр кичине маалымат алдык. Маалыматта эми сиз сурадыңызбы, үйүң мыйзамдуубу, мыйзамсызбы деп? Сурадык аны. Неге? Алданып калганга даярсызбы? Мисалы бул дагы бир баягы 2 сан сыяктуу болуп калса кандай болот? 2 сан деген чыкты эле го, азыр баягы хозяйкасы камалып жатат. Эми ал жагын эске албаппыз, эми мамлекетибиздин куруп аткан үйлөрү мыйзамдуу болсо керек деген ой менен келип сурадым да, эми сурап азыр ушу кыздын иштеген иштери буяка туура келеби, мыйзамга турса болобу деп эле маалымат алдым. Макул. Сиздерден эми азыр булар кирешең канча, туруктуу кирешең барбы, баштай төлөй турганын акчаң канча деп аны сурап атат. Туурабы? Аны сиздер далилдеп айтып берип атасыздар. То есть мен топтогон акчам мынча, андан сырткары мынчадан айлык аламын, анан мынча убакыттын ичинде мен төлөй алам деп өзүңүздөрдүн ошол бул үйдү мыйзамдуу алганга шарттарыңыздарды далилдеп берип атасыздар. Бирок булар не деп далилдеп атат? Ошонусун. Булар мисалы сиз мал базарга бардыңыз, уюңузду жетелеп алгансыз. Анан мен келдим. Анан уюңузду айтам да, бул кандай үй дейм. Десем сиз айтасыз, мынча сүт берет, мынча тууган, мынча тиши бар деп айтып бересиз да, туурабы? Ден соолугу жакшы, алсаң болот, актайт, күйбөйсүн дейсиз да. Булар ошентип өзү, сиз булардан азыр үй алып атасыз да, эми мындай үй дебейли, үй дейли. Уйду айтып берип атабы, канча сүт берет экен бул дегендей. Ал жагына жетпеди, биздин неме кызымдын иштеген немелерин баарын ашы сайт боюнча жөнөттү, ошол жактан текшерип келет. Анан ошолор тактайт, ошого карап анан документ десе, ошондо даярданасыздар. Азырынча мен билбейм, 1 айдан жогу келет дейт, ошол эле башкача. Деле бизге түшүнүкмө бербейт ошо. Макул, рахмат. Эми көрдүңүздөр, мына ГИКте кардар маселеси дээрлик жок. Себеби ГИКтин үйлөрүнүн рекламасын мындай ачык айтканда, түз айтканда өлкөбүздүн биринчи адамы баш болуп реклама кылып атат. Эгерде ГИК үй салган болсо, ага келип ошол үйдүн ачылышына өзү катышып атат. Өзү куттуктоо сөздөрүн айтып атат. Анан демек бул кайсы бир деңгээлде реклама деп коелу. Анан эми бул мамлекеттик проект, мен аны түшүнөм. Анан экинчи жагы мындай да. Мисалы азыр мына үй бүтөт. Бүткөндөн кийин эшигин алдына асфальттайт, ошол жерге столдорду коет, колонканы коет, артисттерди чакырат. Ошол жерден ГИКтен үй алган адамдардын баардыгын чакырат. Шарларды илет, ленталарды тагат. Анан микрофонду коюп, президент келе турган жерге ошонун баардыгын иштетип берет. Анан президент келет. Анан мына үйүңүздөр куттуу болсун, үйүңүздөр ушундай бир түбөлүктүү болсун, өзүңүздөргө буйрусун, тойлор өтсүн ушул жерде деп анан кийин президент куттуктоо сөздөрүн айтып кетет. Бирок президент эми сурабайт да, бул базальт койдуңбу, койбодуңбу? Неге койбой койдуң дебейт да, себеби ал мындай маалыматтар президентке берилеби, берилбейби, мен билбейм аны. Анан азыр мен курулуш жүрүп аткан учурунда көрүп атам. Базальт жок, экинчи кабатында. Бирок башка жөнөкөй карапайым курулушчулардын объектилеринде базальт бар экен. Демек алардын үйлөрү жылуу болот. ГИКтики жери бекер болуп атса дагы, балким ошол ремонтуна көп акча кетип атабы, же дагы башка чыгымдары барбы, кардар ушунчалык көп болуп атса дагы, же баасы ошончолук эле арзанбы, мен билбейм эми мындай. ГИКтин үйлөрүнө мен эч качан кызыгып көргөн эмесмин. Себеби мен мамлекеттик
нерсе жакшы болоруна мен эч качан ишенбейм өзүчү. Менин табиятым ошондой. Мамлекеттик деген нерседен мен качам. Мамлекет эгерде жол салса жолу начар болот деп ойлойм. Мамлекет эгерде завод салса заводу банкрот болот деп ойлойм. Эгерде мамлекет мынандай бир коммерциялык мындай иш кыла турган болсо, ошонун же үй салса үйүнүн же эшиги жаман болот, же лифти начар болот, же светинин монтажы начар болот, же болбосо жанагындай базальты жок болот деп эле ойлойм мен. И ошол оюмма дагы бир жолу ишенип атам, ошол оюм дагы бир жолу ырасталып атат да. Эми капа болбойсуздар туугандар. Эми мен ушундай көз караштамын. Анан ошол көз карашым дагы бир жолу далилденип калып атат. Эми аны ачык айтпасаң дагы болбойт. Эми чыдабайм, айтып коем ушундай. Эми жаман көрбөйсүздөр, эми жаман көрсөңүздөр деле айла жок эми. Анан билбейм эми ушуну кылып атсак эми ушун жок дегенде ушун жакшыраак кылып койсок болот эле да, эми мындай жакшына кылып, шашпай, базальтын каптап дегендей. Ошол азыр эми биз эмеге киреличи, мына Ошто деле баягы мэриядан башка дагы бийлик бар. Курулуш министрлигинин өкүлчүлүгү бар, ГАСК деген бар, архитектура деген бар. Ошолорго кирип бир бул кандай деп бир сурап көрөлүчү туранчы. Негизи экспертиза дегеним бул баягы курулуш башталардын алдында долбоору экспертизадан өтөт. Экспертиза ырастап берет. Мунун жарайт же жарабайт. Мунун мындай мыйзамдуу экен, бардык курулуштун нормаларына жооп берет экен. Ушундай долбоор менен салсаң болот үйдү. Же болбосо жок, мунун болбойт деп өткөрбөй коет, жаратпай коет. Ким кайсыл курулушту курса болот же болбойт, анын бардыгын ушул экспертиза чечет. Эгерде экспертиза жок дей турган болсо, болбойт. Кабылдама дейт, ушуга кире береткенбиз. Ассаламу алейкум. Сатам мырза экен. Кандай, жакшысызбы? Менин атым Идрис. Эми жакшы болуп калды, карасам ачык экен өзүңүз. Да, жыйынга кетпей же эмеге кетпей өзүңүздө болуп калганыңыз. Сатам мырза, мына жанагы Сүйүнбаева Курманжандатка көчөсүнө салынып аткан жана ГИКтин үйү салынып атпайбы? Билесиз эми ошону? Үй салынып аткан. Точно бизде неме билгендер тиги ГАСК деп коет, Госархивстройнадзор контроль, ошолор билет. Биздин немебиз келген проектке анализ беребиз. Проектке гана. Биз объектке барып, бир немелерди бизде андай неме жок. Аны түшүндүм. Бирок эми баары бир баягы мына даректе салынып аткан, мынанча батирлүү, мына үйдүн маалыматыбыз жок. Экспертизадан өткөн эмеспи? Жок. То есть, Мамыров дагысычы? Мамыров дагы Осман Резиденс 2. Мен точно бизде толтурада үйүк боюнча так маалыматым жок. Азыр единый менен тактап берсем болобу? Болот, күтүп туралычы. Азыр адрестерин айтсаңыз, жазып турабыз. Эми жана Мамырова көчөдөгү Осман Резиденс деп аталган курулуш объектиси. Анан Осман Резиденс 1 деп аталган Курманжандатка Сүйүнбаев, Курманжандатка менен Сүйүнбаев көчөлөрүнүн кесилишиндеги Осман Резиденс 1 деп аталган курулуш объектиси. Андан сырткары Алиев көчөсүндөгү ошол ГИКтин үйү. Анан Ашмахунова дагы ошол ГИКтин үйү. Ошол 4 объекттин жанагы мыйзамдуулугу же болбосо экспертизадан өткөнбү, өткөн эмеспи, ошону Ашмахунова аны билбейм да, ошону так айта албайм. Өздөрү айтып атышат, азыр могу ишине кирсек. Ушуларды билип берчи, бизден келбеген. ГИК бардыгы азыр түрдө тең ГИКке таандык да, ошол ГИКтин үйлөрү. Экспертизадан сиздерден өткөн эмеспи, ошону эле билем. Алар точно келелек болгон. Да, Мамырова Осман Резиденс. Осман Резиденс 1 Курманжандатка. Мамырова мына Осман Резиденс 2 бул. Мамырова дагысы. 2. Осман Резиденс 1. Алиева көчөсүндөгү ГИК дагы 1. Адреси жок, жөн Алиева. Жок да менде. Так билбейм. И Ашмахунова просто 1. Ооба. Бардыгы ГИК. Ооба. Все хорошо. Через 15 минут. Жарайт, рахмат чоң.
Так, Мамырова 2, 2, Осман Резиденция 2, Осман Резиденция 1, Курманжандатқа, Алиева көчөсү и Ашмахонова, они все не поступали нам. Именно ГИК объект. Осман Резиденс только Джалабат нам поступал, но именно вот по этим объектам. Да, по этим адресам у нас нету их. Алиева ГИК тоже нету, Ашмахонова тоже нету. Именно по ГИКам. Рахмат чоң. Спасибо. Рахмат чоң, рахмат. Сатан мырза, азыр менде ошондо суроо болду да, азыр мынау объекттер дээрлик мен азыр көрүп келдим, дээрлик бүтөйүн деп калыптыр. Анан тышында фасады болуп атат. Анан демек бул мыйзамдуубу, мыйзамсыз болуп калабы? Эгерде сиздерден өтпөсө, анан QR код жок сыртта. QR кодду сиздер бересиздер да туурабы же? Жок, QR кодду биз бербейбиз. Биз сиздерден өткөндөн кийин ГАСК береби? ГАСК берет. ГАСК берет. Бизден өткөндөн кийин ГАСКка реестрге отургузат. Андан кийин курулушту башташ керек да негизи. Демек бул мыйзамсыз десек боло береби? Кандай? Мыйзамсыз деп тиги немелер айтылат. Биз эми объект биз анализди То есть бизге келбеди гана дейсиз. Бизге долбоорго гана анализ беребиз. То есть долбоор жакшы, жарайт, курса болот. Электронный бизге тапшырат, карайбыз, анан кийин биз баягы ошол жарайт, нормативке салыштырабыз дагы. Анан нормативке туура келсе, положительный баягы оң корутунду беребиз. Туура келбесе, мына жерде мындай кылат десеңер, тиги оңдоп түзөөгө жөнөтөбүз. Анан дагы оңдоп түзүп келет, андан кийин дагы карап туруп, ошо нормативке туура келсе, анан оң корутунду чыгарып беребиз. Бизден чыккандан кийин ошо мына ГАСК деп коет, госархивстрой надзор. Ошолорго контроль. Ошолор реестрге отургузат, анан кийин алар көзөмөл, анан дальше биздин жанагы курулушту көзөмөлдөп кетет. Рахмат, анан менин азыр түшүнбөгөнүм мындай болуп атат. Азыр ошол курулушта көп кабаттуу үйлөрдө дейли, үйлөрдүн сыртын жылуулаш керекпи, кереги жокпу? Жылуулаш керек. То есть жылуулаганда азыр бизде жанагы базальт менен жылуулап атат да негизинен, туурабы? Ошол базальт бир кабат болуш керекпи же эки кабат болуш керекпи же мындай алганда 5 сантиметрби же 10 сантиметр болуш керек? Жок, бунун өзүнүн баягы нормативтери бар, анын уруксат берген биздин специалисттер бар. Ошолор бүт баары карап чыгып, мынанча болуш керек деп ошо эме перши энергоизображение дейт, алардан алып келишет, сертификат өткөзүп, анан кийин сертификаты барлар. Алар уруксат беришет. Ал бизге биздин эмебизге карабайт ал. Булар частный лицензия алышкан, энергоизображение деп коет, ошону жылуулук боюнча. Ошол уруксат ошолор берет. Сиздер баягы талапты карабайсыздарбы? Мисалы мен мына имаратты алардын биз алар неме заключение бербесе, биз өткөзбөйбүз, ошолордун заключение алып келгиле. Аларга жөнөтөбүз. Мен азыр айтайын дегеним, мисалы, мына ГИКтин, мынау Курманжандаткадагы үйүнүн 1-2 кабаты азыр базальт капталбай атат. Мен аны өз көзүм менен көрүп атам. Анан сыртынан жанагы эме не деп коет, гранит коюлуп атат, бирок граниттин ичине базальт койбойсуңарбы десем, баягы куруучулар айтат, жок, мунун ичине биз бетон куябыз дейт. Ошол боло береби, болбойбу? А сыртындагы дуалдын калыңдыгы жанагы бир кирпич экен. Кандай болуп калат дейм да? Ошо неме жылуулук бериш керек. Берилиш керек. Демек сиздерге өтпөсө, бирок алар уже кылып баштаган болсо, анда эртең кандай кыласыздар? Кайрадан барып туруп бузуп текшерип көрөсүздөрбү? Жок, биз барып объектке биз алып барганга немебиз жок. Биз ошо айттым го, кагазга гана беребиз. Дальше немесин калганын мына ошо ГАСКлар контроль кылып, ошол биз берген заключение боюнча, баягы долбоор боюнча текшерип, контролдоо жүргүзгөн ошолор. Болду. Рахмат чоң. Макул. Ийгилик. Макул. Тынч болуңуз. Мына бардыгы бир имаратта жайгашыптыр. Азыр өзүңүздөр уктуңуздар. Бизге экспертизага ГИКтин үйлөрү, ГИКтин долбоорлору келген жок деп атат. Бул жака отура бериң, Мен сиздин атыңызды унутуп калдым. Бешибаев Орунбек Серикович. Орунбек, экспертизадан өткөрбөй туруп эле көп кабаттуу үйдү сала берсем боло береби? Болбойт. Бул мамлекеттик экспертизанын оң корутундусун алып, анан ошол бизге курулушка реестрге бизге эме болот да, основание. Ошо менен
биздин курулуш реестрине катталып анан курулушун курат. Эгерде мен экспертизадан өткөрбөй туруп эле кура берсем эмне кыла аласыздар? Биз биринчи Минэкономдон предписание алып, ошонун негизинде биз ошол курулуп аткан объектке кирип, өзүбүздүн айыппулубуз бар, эскертебиз, документтерин көргөз. Анан болбосо курулушун мыйзамсыз деп таап, анан сотко беребиз. Буздуруу боюнча. Анан ошого эле параллельно укук коргоо органдарына юридикалык баа бериш, самоуправстволор боюнча иш алып барабыз. Эгерде мен ГИК болсомчу? ГИКтин деле үйлөрүн азыр ушу параллельный проектирование кылып буйрук чыгарылып ошо менен иш алып кетет. Бирок параллельный проектированияга сиздер уруксат бербей атпайсыздарбы башкаларга? Мисалы мен ГИК эмесмин дейли. Жөнөкөй ыдырысмын. Буйрук келип параллельный проектирование буйрук келсе берилет, эки берилбейт. Салынып атпайбы? Мисалы азыр Орунтаев баягыда келди го, сиз да жүрдүңүз го. Ошондо ал айтты. Параллельный проектирование болбойт деди. Жалаң баягы долбоору экспертизадан өтөт, экспертиза оң корутундусун берет, келип биздин эмеге реестрге катталат, катталгандан кийин биз QR код чыгарып беребиз, QR коддун дуалына ийилет, анан баштасын. Эгерде андай болбосо ал мыйзамсыз деди. Анан азыр мисалы мен ГИКтин үйлөрүн көрүп атам, оштогу. Курманжанды аткан көрдүм, жок. Наркы эме Мамурованды көрдүм, жок, QR код жок. Билем, мамлекеттик ипотекалык компания болуп атпайбы, ал ошого. Жок, мамлекеттик боло турган болсо, анда мына мисалы экспертиза, госэкспертиза, сиздер жалаң гана бейбечаранын балдарын гана көзөмөлдөш үчүн чыгарылат. Параллельный проектирование боюнча приказ келген да. Ошо приказдын негизинде алар куруп атышпайбы. Биздин балдарыбыз барып ошол жерде текшерүү иштерин жүргүзүп атат, карап атат баардыгын, этаптар өтүп атат. Ошо менен болот да. То есть азыр сиздер текшерип көзөмөлдөп атасыздар. Экспертиза жок болсо деле параллельный проектирование боюнча карап атышат балдар. Макул, анда жакшы экен. Андай боло турган болсо, анда эме мисалы мынау Асман Резиденс 1де. Биринчи, экинчи кабаты базальт жок эле, азыр эме чапталып атат. Боло береби? Мен мисалы көргөн эмесмин. Бул долбоордо ошондой болуп берилген да. Долбоор боюнча эле каралып атат. Долбоордо көргөзүлгөн, ошол менен архитектор тарабынан макулдашылган, ошонун негизинде долбоор боюнча биз карайбыз. Долбоордон четтетилсе, анда биз айыппулдарды салып ишибизди алып барабыз. Жок, макул. Анда мен долбоордо жанагы энергосберегающий эме, мындай принциптер, анан кийин жанагы ошол теплону кармаш керек, биз баягы жайында салкын болуш керек, кышында жылуу болуш керек, андай кылбаса свет көп кетет. Свет көп кете турган болсо келип туруп ошо электродан келип кыркат, же айып салат, же тарифин көбөйтөт. Анан ошого сиздер адамдарды макул эми сеники ала бер деп атпайсызбы? Жок, биз долбоор менен макулдашылып, долбоор менен каралат. Долбоордо көргөзүлгөн, ошо биринчи экстажный утепление берилгенби, базальт берилгенби, берилген эмеспи, же таш берилгенби, ошол долбоор боюнча алат. Эгерде долбоордон четтетилбесе, биз кабыл албайбыз. Макул, долбоор бар дейли. Долбоор экспертизадан өтпөсө, ал долбоор туура же туура эмес экенин сиз каяктан билесиз? Алар эми ошол экспертизалар берген үчүн ошону кылып атышат. Экспертизага кирдим да мен, азыр кирсем бизден эмеден өткөн жок деп атпайбы? Андан билбейм, инспекторум барып карап иш алып барып атса керек, мен инспектор менен тактайм. Эгерде ошондой мыйзамыбыз болсо, анда бизден внеплановый проект алынып, барып текшерилип, предписание берилип, кайра устранить этебиз. Устранить эткенде азыр эмне ошончо азыр дээрлик азыр салынып аткан үйлөрүнүн мен билбей атам да. Долбоордо кандай көргөзүлгөн? Мен аны көргөзөйүн, тактап берейин. Жок, макул, долбоор ошондой дейли. Мисалы мен азыр долбоорду түздүрүп келдим. Келгенде мен базальт алып коюучу дедим. Алып эле койчу дедим, баягы долбоордун эмесине, авторуна айттым. Сен макул алып коем деди. Бирок өткөрө аласыңбы, өткөрө албайсыңбы билбейм деп айтты. Мен айттым. Мен өткөрөм мен дедим. Мен эми Ташиптин досмун да дедим. Деп анан келдим дагы, курулушту баштадым дагы, усталар чакырып келип туруп, жанагы гранитти азыр бетон менен эле чаптатып атам. Кирпичим бир эле кирпич. Калыңдыгы. То есть 25 сантиметр. Ал көп эмес. Анан сиздер азыр ошону макул эми проверка жүргүзөм, өзүм барып карап, азыр баардыгын проверканы уюштурам. Эгер ошондой мыйзамыбыз болсо, анда биз чара көрүп, баштан долбооруна келтире тургандай кылып ылайыкташтырабыз. Азыр эле барып көрүп келбейли? Көрөбүз, азыр мен инспекторумду чакырайын, чакырып алып барып. Ошондо биз барайлы, чындап эле. Мисалы мен мындай болду да, баягы күн түштөн кийин кечке маал ошо жактан өттүм дагы, өтүп анан эмеден ошо жактан карасам асфальт болуп тур. Асфальт болуп тур деп анан жүрүп көрөйүнчү деп мындай кызыкчылыктан эле асфальтта жүрүп көрөйүн кандай болуп тур деп анан ошо жака салдым. Салып мындай кетип атсам, жарык күйүп турат. Кечке маал балдар иштеп атышат. Эме жанагы биринчи, экинчи кабат жанагы эме капталып атыптыр. Гранит. Бирок
бирок мында карасам эме жок, жөн эле чаптап атышат балдар. Мен өз көзүм менен көрдүм. Көрүп анан боло берет экен дедим дагы, анан токточу мен барайын деп анан бүгүн ошонун сааты чыгып бардым. Карасам балдар айтып атышат. Биз эме долбоордон чыккан жокпуз, долбоор ушундай дейт. Анан долбоор ушундай болсо боло берет экен десем, биз билбейбиз. Мунун ичине биз баягы гранит менен бетондун ортосуна биз цемент куябыз дейт. Цементти эмнеден куясыңар? Бетонду. Эми мен ойлодум да, бетондун ичинде бир башкача особый баягы жылуулукту карай турган, ошондой бир содержаниясы, бир фракциялар ошондой экен деп карасам, андай эмес экен. Бетонуңарда эмне бар десем, кум, шагыл, цемент деди. Суу, төртөө деди. 4 компоненттен башка эч нерсе жок деди. Айтышты ошол жерде. Анан андай болсо, ал жылуулукту кармабаса, эртең келип туруп жанагы ошол электрого жанагы биз ошол жердеги кардарлар анда ошолордун курмандыгы болуп кала береби? Жок, анда болбойт. Ошо долбоор боюнча эле иш алып барылат. Азыр мен инспекторумду чакырайын, бат эле эмеге. Долбоор боюнча деп атасыз сиз, бирок туура карасаңыз. Долбоорду алып көрсөм ана айта аламын. Жок, азыр туура, бирок ал долбоор экспертизадан өтпөсө, жок дегенде поэтапный экспертизадан дагы өтпөсө, анда өтпөдү деп айтты да азырчы. Жок, эми буга мен азыр келек болушу мүмкүн. Неге документтер негизде акырын жасалып. Эгерде келгенден кийин анан өздөрүнүн бир нерсеге таянып кылып атса керек негизичи. Ошого мен азыр сизден суран эме кылайын. Инспекторум жөнөтөм, мен экономдун предписаниесин алып алайын, анан кирип текшеребиз. Барып ошол жерде бүт баардыгын аныктап. Сиз бара албайсызбы азыр? Биз бул эмеге объектке кире албайбыз да. Биз предписанияны алып анан кире алабыз да. Бул экономический проект эмес го, бул социалдык проект да, бул эми госпроект да. Бизде мисалы прокуратура текшерет да. Текшергенде проверка киргенибизде биз сөзсүз Минэкономдон предписанияны алып, анан кире алабыз да. Ошого азыр мен бат эле болот, ал 1 саат ичинде эле алып эле барып сразу чыгарып кирип эле ошо менен текшерсек. Телефонуңузду жазып берип коюңуз, биз кабарлашып туралы. Анда кеттик Ыдырыш мырза десеңиз. Мен жазайын салайын сизге. Ыдырыш мырза кеттик десеңиз, бара калайлы. Сиздин номериңиз бар. Баягы эмеде кат иштедик бек осы. Эрмековдун үйлөрүндө. Ошо мен рахмат жок. Элчиңизге кийлик. Анда мен күтөмүн да. Бүгүн кечке чейин барса барып көрөлү чындап эле. Анан эми баягы ай десе айдан артык, күн десе күндөн артык мээрибиз бар. Ошол киши өзү куруп атат дегендей. Шаар өнүгүп атат. Анан кийин ошону эми баягы сапаттуу эле кылып, нормадан, мыйзамдуу кылып кое турган болсок, гүл үстүнө гүл боло эле. Анан карасаң ошол жеринде анан боло берет деп гранитти чаптап салсак, анан эртең суулукта жанагындай болуп атса, ысыкта расход көп болуп атса дегендей. Макул. Рахмат. Азыр бул киши ушул газ деп коет. Ошол архитектуралык жанагы эмелерди, мындай кандай десем, курулуштардын бардыгын ушулар көзөмөлдөйт. Курулушуң мыйзамсыз экен, курулушуң туура эмес экен, мына жерине долбоордон чыгып кетипсиң деген деп сизге жаза колдоно турган. Жок, жакшы эле экен. Кура бер, уланта бер деп сиздин ишиңизди андан ары улантып бере турган кишилер ушулар. Эгерде булар жок, сен курулушуң мына жеринде нарушение кетиптир, токтот дей турган болсо, токтойт курулушуңуз. Эч ким жылдыра албайт. Булар добро демейинче, булар жашыл чыракты жагып бермейинче курулуш токтойт. Бирок азыр мен айтып атам, мисалы мен өмүрүмдө эч качан ушул башыма жүн чыгып, акыркы мисалы мынау Оштогу, Бишкектеги курулуш буму башталгандан бери жанагы базальт капталбай курулуп аткан дуалдуу курулуштарды, көп кабаттуу үйлөрдү мен көргөн эмесмин. Мен биринчи жолу көрүп атам. Биринчи жолу аны мен Осман резиденциядан көрдүм. Оштон гик куруп аткан үйлөрдөн көрдүм. Ошон үчүн менде суроо болуп атат да, эми баягы эреженин бардыгы бечаранын балдарына эле түзүлүп, анан ал эрежелер жанагы мындай алганда, рахмат, байдын балдарына тиешеси жок болуп калабы дегендей суроо. Анан эми аны деле айтып кое берели. Экспертиза деген бул мына курулуштун экспертизасы, бул жалаң эле жеке менчик компанияларды көзөмөлдөп, мамлекеттик компанияларды көзөмөлдөбөй турган болсо, анда ал таза оюн болбой калат. Мен оюмча. Анан эгерде чындап эле таза оюн кылабыз, калыс болобуз, бардыгына бирдей карайбыз, эреже бардыгына бирдей, ал эрежеге бардыгы бирөөгө жагабы, жакпайбы, бардыгы ошого бирдей баш ийиш керек дей турган болсок, анда гиктин үйлөрү дагы кадимкидей эле келип, ассаламу алейкум, эксперт мырза, мына биздин долбоорубуз, ушуну карап берип коесузбу долбоорду. Эгерде мындай
курулуш нормаларына туура келбей турган жерлер болсо азыр айтыңыз, биз ошого турлайды долбоорду. Анан ошонун негизинде анан добро десеңиз, анан биз курулушту баштай берели деп мынантип колду көкүрөккө алып келиш керек да. Жалаң бечаранын балдары эле эмес, баардык курулуш кылып аткандын баардыгы келиш керек ага, менин оюмча. Анан мен гикмин, мен мамлекеттикмин. Боло берет мага дей турган болсо, анда ал эреже бузулган болот, калыстыктан тайган болобуз. Анда мынау ак көз, кара көз, берки мынау башка жөнөкөй адамдардын балдары айтат, бул кандай болуп калды анда деп. Буларга эреже жок. Анан эреже бир эле мага иштейби деген нерсе пайда болот. Жанагы сөз бар. Тоо курдаган камалып, анан кийин миллиондорду, миллиардтарды жегендер камалбай, жазаланбай жүрө береби деп ушул сөздү көп айтабыз го, бардык жерде айтылат ушул. Депутаттар дагы ушул сөздү айтат, министрлер дагы айтат, керек болсо кээ бир учурда президенттер дагы айтат. Анан ошол сөздү мына турмушка ашырып коелу дейм, чындап эле бардыгыбызга бирдей эле сөз да ал. Анан мисалы кичинекей бир нормадан чыгып кете турган болсо, жөнөкөй курулушчулар, бечаралар жазаланып, штраф төлөп, курулушу токтоп, прокуратурага каттап, аябай безилдешет. Анан мынау чоң килтеген үйлөрдү, бүтүндөй комплекстерди куруп аткан анан ГИК өзү мамлекеттик болуп туруп, мамлекетке көз сүртпеш керек дейми. Мамлекет тескерисинче мынау берки карапайымдарга, жөнөкөйлөргө үлгү болуш керек. Курулуш деген мынандай болот, баштап долбоор болот. Долбоор экспертизадан өтөт. Өтсө анан кийин ГАСка барып учетко турат, катталат реестрге. Анан ошодон QR код алынат, алып келип дуалга илет. Анан кийин монтип чакылдатып баштайт деген нерсени ГИК, мамлекеттик долбоор өзү көрсөтүш керек да үлгү кылып. Анан кийин курулуш министрлиги барып туруп, карап, жакшы, молодец, азамат. Мына болот экен го ушундай кылса деп туруп, анан башкаларды кана, кандай жок го сенде, эмнеге мынтип атасың? Мына ГИКтен барып үйрөнүп келчи. ГИК кандай кылып атат, көрүп келчи деп айтса, ошондой жарашат. Анан азыр эмне кылат эми? ГИКке барып туруп, кантип иштеш керек экен, мына частныйлардан барып үйрөн дейби азыр? Ошолордон үлгү ал дейби азыр? Кандай болот? Кыскасы, туугандар, эми ушундай сөздү айтып эле, жаман көрүнүп эле, нервтене бериш менин деле мындай, кандай десем, ага менин деле кызыкчылыгым жок да, эми мындай барып, элдин баардыгы мактап аткан жерди мен деле мактап коюп, анан жүрө берсем болобу? Болот. Ал коопсузбу? Коопсуз. Анан жаман көрүнүп эле ушунча эл, ушунча болельщик, мэрибиз күн, мэрибиз ай деп атса, анан ошону барып туруп, мынанысы туура эмес болуп калыптыр го деш, мага деле мындай жагымдуу эмес өзүчү. Азыр тем более азыр кошоматчылар жазасыздар азыр. Адрес сен көрө албайсың, теги бу деп жазасыңар. Анан ошол сөздү угуш деле мага мындай жагымдуу эмес өзү. Кереги жок. Бирок ага карабай айтканга туура келип атпайбы, аргасыздык болуп атпайбы? Ушудан мен рахат алып атат дейсиңерби азыр? Ошол. Азыр мынага жанагы ГИКке кайрадан келдик. Жана жетекчибиз келип калышы мүмкүн деп эди эле азыр. Ошодон эме кылачы. Саламатсыздар. Жакшымын, азыр 1 мүнөт. Кечиресиз, жетекчиңиздер келбедиби? Келген жок. Салам алейкум. Кандайсыздар? Саламатсыздар. Жакшы. Сиз иштер жакшыбы? Тез болдуңуз, жакшыбы? Жакшы. Качан келдиңиздер? Биз Жапылактан келдик. Жакын эле экен да. Жакын эле. Убактыңыз кеңири экен. Убактым кеңири эле. Эмнеге келдиңиз? Ошо жерде кызым үй алганга үчтүктүмө турган. Кезекте. Ошону кезен текшерейин деп келди эле. Ошол эле. ГИКтен үй алайын деп атасыздар. ГИКпи бул? Ошо. Курулушу мыйзамдуу экен? Мыйзамдуу. Каяктан билесиз? Себеби мына кызымдын өчөтү бирка жылып атпайбы? Жакшы, алдыга жылып атат. Ал жок, кезекте го жылдыр макул. Кезеги мыйзамдуу экен. Курулушу мыйзамдуу экен. Курулушу мыйзамдуу качан жылдырып атат эле. Курулушту айтып атам. Жок, аны билбедим анысы. Эртең иксан болуп калбайбы? Жок, иксан болбойт. Себеби мен муну мамлекетке ишенем да мен. Мамлекетке ишенесиз? Мамлекетке ишенем, себеби ишенимиңизди актап атышабы? Актап атат. Кантип актап атат? Себеби эмгек акы көтөрүлүп атат. Жок, макул. Курулуш боюнча. Курулуш боюнча, эми азыр баары жагынан курулуш боюнча элдерге мындай үй берип атат го дегеним да. Үй эле болсо ала бересизби? Жок, менин үйүм бар, мага керек. Негизи. Ошол үйдүн сапаты кандай болот экен? Сапатын билбедим аны. Onu bilmem sapasınca.
кандай экен. Азыр мен эжелерден да сурайынчы. Саламатсызбы? Сиз каяктан келдиңиз? Биз неме Каракулжадан келдик. Каракулжадан келдиңиз. Оштон үйлүү болайын деп атасыз. Ошто үйлөрүбүз бар, анан балдарга дагы уяналы деп, анан маалымат алалычы деп эле келдик, кандай экенин билбейбиз. Азыр кирип көрөлүчү, чуртубуз келип калды. Макул. Убактыңызды албай. Рахмат. Макул. Сени көрсөтүп гана бир бар экен да. Оода. Немеден көрөбүз, бирок иштериң неме сенин кылып аткан эмгектериңе биз ыраазы болобуз да. Азыр наразы болуп калышыңыз мүмкүн азыр. Жок, наразы болбойм мен. Мен азыр айтам да мына сиздер алабыз деп аткан үйдө айтам. Чото, токтосоңуз, чото бул мыйзамсыз окшойт деп айтам. Десемчи? Жок, ошондо сага ыраазы болом мен. Неге? Себеби сен жакшы кыласың да. Жок, азыр мен чындыкты мен азыр айтам. Барам дагы азыр гиттин үйүнө барып карадым. Карасам QR код жок экен. Анан, бул мыйзамсызбы деп ойлодум. Анан келдим. QR кодуңар барбы? Десем жок. А мыйзамдуубу десем, мыйзамдуу. Анан мыйзамдуулугун кантип далилдеп бересиңер десем, мыйзамдуу да дейт. Жок, кантип далилдейсиңер? Не десем, эми аны Бишкектен билип келесиз дейт. Мен Бишкектен билип келгим келбейт. Мен далили мына жерде дубалында чапталып, паспорттай болуп туруш керек. Мисалы азыр сиз эркексизби же аялсызбы десем, сиз эркекмин дейсиз да. А каяктан кантип далилдейсиз десем, паспортуңузду алып көрөсүз. Көргөзсөңүз, эркек деп жазып койгон болот. Туура. Анан азыр мына үйдүн эркек же аял экенин каяктан билем мен? Паспорту жок экен мындай алганда. QR коду жок экен, Орунтаев берген жери жок экен. Оны биз билбейбиз эми. Ыдырысчы. Оны билбейм. Мен да туура суроо бердим. Бата бул неме туура. Туура элеби? Туура. Макул. Рахмат. Болуптур эжеке. Болуптур эшигин керек. Азыр көрдүңүздөр. Мына гикке кирдим. Директори 2 жолу кирдим. Биринчисинде дагы, экинчисинде дагы директори жок экен. Гиктин консультантына кирдим. Ага, андан сурадым. Гиктин курулушу мыйзамдуубу, мыйзамсызбы десем, мыйзамдуу да дейт. Кандай мыйзамдуу десем, мыйзамдуу да дейт. Кана далили десем, аны Бишкектен билип аласыз дейт. Мен гиктин, ошто курулуп аткан гиктин үйүнүн мыйзамдуулугун билишим үчүн мен далил издеп Бишкекке барышым керек экен. Бул мага жакпайт. Анан далил издеп, макул, Бишкекке барбай эле коеюн. Бул жакта дагы органдар бар, институттар бар, мамлекеттик мекемелер бар. Ушуну көзөмөлдөгөн деп курулуштун мамлекеттик экспертизасына кирдим. Кирсем, бул жер ошол курулуп аткан объектилер экспертизадан өткөн жок, бизге келген жок, документин алып келген жок деди. Макул. Бирок курулуш кетип атат. Десем, аны мен билбейм деди. Мен келген же келбегенин айта алам деди. Келген жок деди. Анда ГАСКка кирейин дедим. Ошол экспертизадан чыкса, долбоору жакшы экен, туура экен, ушу долбоор менен үйдү курса болот деген корутунду чыкса, ошонун негизинде анан курулуш жүрүш керек да. Анан ошону долбоордо мындай экен. Так, кана аткардыңбы? Жок, долбоордо мындай экен. Кана аткардыңбы? Арматурасы 32лик экен. 32лик кана арматура? Бар экен, жакшы. Так, мынанын дубалдын калыңдыгы 40 см экен. Кана 40 см чыгат экен. Жакшы. Бетонун маркасы мынча экен. Жакшы экен. Деп ошол мына жакта эксперт бекитип берген документтин негизинде, ошо долбоордун негизинде ГАСК аны көзөмөлдөйт. Анан ГАСКка кирдим. Көзөмөлдөп атасыңар десем, көзөмөлдөп атабыз дейт. Эмне негизинде көзөмөлдөп атасыңар десем, бизде баягы параллельный мындай курулушта кете берет, документта бүтө берет деген негизде бизге буйрук келген, ошонун негизинде көзөмөлдөп атабыз дейт. Кайсыл документтин негизинде, кайсыл долбоордун негизинде? Десем, долбоору бар да дейт. Ал долбооруңар экспертизадан өтпөптүр го десем, ошондой экен дейт. Азыр анда көрөбүз дейт. Кыскасы ушундай жооп. Бардак мындай алганда. Ал бардак мен азыркы көзүм менен караганда ал бардак. Себеби мен ынанымдуу жооп мамлекеттик органдардан ала алган жокмун. QR кодду объекттен көрө алган жокмун. Дуалды мына биринчи, экинчи кабатында мына жерде мен базальт көргөн жокмун. Жөн эле азыр бир кирпичтин үстүнө эле чаптап кетип атат жанагы эмени. Гранитти кооз кылып. Анан ошого менин ишенимим жок. Ошого мен адеп жанагы мэрдин атын айтып атам. Мэр көзөмөлдөп атат. Мэр кандай мындайга жол берип атат. Мэрибиз жакшы эле го, жакшы киши эле го, имандуу киши эле го, патриот киши эле го деп атам. Себеби менде суроо да ошол. Мисалы ал киши башканын курулушун барып көзөмөлдөгөндө, мына эмнеге жок? Мен курулушчумун, мен адис, мен түшүнөм деп атпайбы? Анда эмне үчүн өзүнүкүндө ошо түшүнүп туруп мындай эме кетип атат, мындай нарушение дегендей.
Неге мындай болуп атат? Эми ал элдин бардыгын көзөмөлдөгөн органдар мындай эле көзөмөлдөш керек да. Элдин бардыгынан баягы эрежени талап кылган органдар мындан дагы биздин мэрибизден дагы ошол талапты кылыш керек да. Талап кылып алыш керек да. Мына кана долбооруң, кана экспертизаң, кана анан ошо аткарууң деш керек го дейм да. Неге андай делинбейт? Ошол эле менде суроо. Капа болбоңуздар. Эч кимди жамандайын деген ой жок, эч кимди сындайын деген ой жок. Бирок фактыны как она есть көргөзүп коеюн деп атам. Анан Ыдырыс душман деп чыкпаңыздар, Сураныч. Себеби мындай бардыгына бирдей эрежени сактап кое алакалар. Сураныч. Светофор бардыгыбызга кызыл жанганда бардыгыбыз токтойлу, жашыл жанганда бардыгыбыз жүрөлү деген эле сөз. Ошону эле сурап атам сиздерден. Мэрдин өзүнө чалып көрөлү. Шаардын мэри Жеңиш Токторбаевдин өзүнө чалалы. Кандай болуп атат, кандай тиешеңиз бар деп, а? Мына уланды Жеңиш Токторбаев деп. Алло, Жеңишбек мырза? Алып туруп коюп койду окшойт. 2 секундада кайра коюп койду. Занят. Алып туруп кайра коюп койду. Кайра чалып көрөлү, дагы бир жолу. Айып өтпестирем. Коюп койду. Жооп бергиси келбей атат. Мен номурумду билет. Мен мурда бир жолу сүйлөшкөнмүн мэр менен. Ошондо телефон жазып алганмын. Эми ошол эми